out of Sacramento, California, USA, by way of Osh, Kyrgyzstan, Mukhtabek Orulba! Qanday жұмыс болсын. Майын шығарып дейді ғой қырғыздарша. Майын шығарып қылсаң ошондо ийгилик жаралат. Сиз 2017-де баштап 2018-де чемпион мира болдуңуз. Сага бул жактан Кыргызстандан ата-энеңе же биякта агаларыңа чалып, мага акча которгула деп айтыштагы кыйын да, Америкада жүрүп. Ошол малдарда өтө кыйынчылык, чөнтөктө $1 калган учурлар дагы болду да. Кээ бир учурларда ачка калып, кыйналганда отуруп айтат болсун да, жөн ата-энемди багып, иштеп эле кетсемби, неге кыргыздардан UFC чыкпайт? Таза кандуу кыргыздардан. Мен ошол үчүн келдим деп, мен кыйынчылыктарды ошо менен жеңип кетет болдум. Градецкий менен ошол көп урон алып калдыңыз да? Биздин бияктагы көрөрмандар ойлоп калды, ударга ушундай чоңойып кетти. Жок. Ал просто аба келип кетти. Чыккан жигитти баатыр деп айтсак болбойт деген сөзүн айтты анан. Америка биринчи барган айтып кеттим ошо. Билим ага мага жакшы жардам берди. Ошого барып. Не келдим деп ошо мен UFC'ге чыгыш үчүн келдим. UFC'нин октагонуна калпакты кийип чыгам деп ошондой агам айткан. Ошол агам айтсам, алар карап, алар деле ишенген эмес да, кыргыз UFC'ге чыгпай деп. Номад, воин кочевник деп айтат. Кыргыздын воин экен деп чыкты. Кыргыз элинин колдоосу менен, элибиздин дуасы менен ийгиликтерге жетип калабыз. Алла Кыргызстан. Саламатсыздарбы, урматтуу эксклюзив KG каналдын көрөрмандары, мен журналист Семет Аманбеков. Бүгүн бизде биздин подкасттын коногу бул UFC'нин эң биринчи алгачкы кыргыз мушкери Мыктыбек Оралбай уулу. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү подкастта Мыктыбек Оралбай уулу менен чогуу бир конкурс кылалык дедик элек. Айпери Обозова деген биздин белгилүү кыргыз брендибиз, мондай сонун бир футболка бизге берди. Эгерде кимдир ушул подкасттын астына YouTube каналга же Instagramга эң сонун комментарий калтырса, ошого ушундай сонун мына кыргыз комузу бар, биздин кыргыз орнаменти бар, ушундай футболканы белек кылабыз. Саламатсызбы, Мыктыбек мырза? Чоң рахмат. Убакыт таап, ушундай жыш убакытта бизге подкастка келип, мен билем азыркы жакын убакытта буйруса, Алла таалам насип кылса, сизге бой берет дагы бир UFC'де, Бакуда болгон. Ошону баарыбыз күтүп атабыз. Ошого азыр сиз Бишкектен мындай тренировка кылып, подготовка кылып атасыз, туурабы? Ассаламу алейкум, жакшыларбы? Ооба буйрса биз алдыда беттешке азыр учурда кызуу даярданып атабыз. Биринчи сиз жөнүндө сөз кылсак, сиз Ош облусунун Кара Суу районунун Кызыл Суу айылында төрөлгөнсүз. Ошол жакта мектепти бүтүп, анан ошол жактан Ош шаарына келип, университетке келдиңиз. Бирок эң биринчи сөзүбүздү ушу бала чагыңыз жөнүндө кылсак, анан ата-энеңиз жөнүндө кылсак, мен билем ар бир утуш болгондо эң биринчи сиз ата-энеңизге чалып, ошолорго эң биринчи мындай жакшы маалыматтарды бересиз, Ата-энеңиз ким болгон, кандай тарбия берген сизге? Атам Токтобаев Оролбай, апам Пирматова Күмүшкан. Мен ата-энем, атам заттехник болуп иштеген. Апам болсо үй жумуштары менен алек болуп. Мурда мен жаш кезимде биздин айылда садик болгон экен, ошо садикте иштеген экен. Азыр апам үйдө эле, үй жумуштары менен алек. Атам деле уже 60-ка чыгып калышты, үйдө эле. Бала чагыңызда мындай ата-энеңиздин берген тарбия боюнча бир эскертүүлөр барбы? Эскерүүлөр. Ар бир айткан сөзү аябай маанилүү да. Ошонун астынан атам да апам да айтат болчу. Эмгекчил бол, жалкоо болбо деп айтат. Ошол сөз себеби бул спортто, бизнесте, же кандай бир жумушта болбосун, бул ийгиликке жетүүнүн сыры бул талыкпаган эмгек экен да. Ошон үчүн мен азыр ошол нерсени түшүнүп атам. Ата-энем мисалы ошо туура айткан экен. Себеби кандай жумуш болбосун, майын чыгарып дейт го кыргыздарча. Майын чыгарып кылсаң ошондо ийгилик жаралат. Ошол сөз аябай маанилүү, андан башка да аябай көп сөздөрү. Өзүң жакшы алып жүр, тартиптүү бол. Өзүңөн чоңду урматта. Өзүңөн чоңду сыйла, өзүңөн кичинени узатта деген жакшы сөздөр.
майын чыгарып, анан ар бир ишти эгерде баштасаң, аягына чейин жет деген принцибиңиз бар. Любой ишти баштасаңыз, ошонун аягына жетпегенче таштабайсыз, туурабы? Ооба, мен өзү кичинекейимден эле ата энем дагы ошол нерсеге үйрөткөн, и мен ошол нерсени өзүм каалоочумун да. Бир ишти баштасам, аягына чыгармай сайын көңүлүм тынч болбойт. Ошо качан аягына чейин бүтүрсөң, анан көңүл тынчып, довольный болуп каласың. Анан спорттогу сизге жолду ачып берген сиздин агаларыңыз болду. Замирбек менен Куттубек деген сиздин агаларыңыз. Алар дагы ушул ММА менен алек болуп, бирок үй бүлөсү 3-4 баласы бар болуп калып, ушу ММАга бара албай калдык. Эми сен биздин кыялдарыбызды ишке ашыр деген сөздөрдү берген. Ошондо эсиңизде барбы? Кандай тренировка кылган ошол убакытта? Анан ошону көрүп туруп мындай каалооңуз пайда болду да, э? Ооба, бизде негизи кыргызда жакшы сөз бар го, аганы көрүп ин өсөт деген. Бул сөздөр жөндөн жөн айтылган эмес да. Баардыгы ар бир тамгасында мындай чоң маани бар да. Ошон үчүн ошо агаларым бар экен, ошо агаларым менден мурун спортко келип, ошо ММА спортун көрүп, просто ал учурда кичине шартка байланыштуу агаларым аягына чейин чыга албай калды, себеби семьяны караш керек, ата энени караш керек. Анан артынан мен чоңоюп келип калдым. Анан алар мага жол бошотуп беришип, биз сага жардам берели, сен ошо биз жетпеген ийгиликке жет деп айтат болчу да. Анан мен дагы ошону ойлонуп, биз дагы ошол агаларымдын айткан сөзүн жерге таштабай, аягына чейин туруп мээнет кылдык. Аллага шүгүр, Алла Таала насип кылган экен. Ошо 2023 жылы ошо ноябрь айында UFC'ге контракт алдык. Бала чагыңызда өзүңүз баштадыңызбы машыктууруну же жөн эле агаларыңызды карап турдуңузбу? Мында самостоятельно тренировка кылып жүрдүңүзбү? Ооба, мен ошо 11 класска чейин Кызыл Суу айылында окугам. Сайтбек Нышанбаев орто мектебинде окуп, ошол жакта окуп жүргөндө эле мен өзү спортко кызыгат элем да. Агаларым ал кезде ошо Москва шаарынан машыгат эле. Телефондон байланышка айнатат эле. Машык, жөн жүрбө, айылда чуркап, анан ошо айылда дагы кызыккан достор, агалар бар эле, ошолор менен чогулуп, условия жок эле, эшикте эле тренировка кылып, таза абага чуркап, ошо жаш кезибизден айылдан эле башталган да. Секциялар жок болчу, э? Мат жок болчу, условия, груша деген нерсе жок болчу. Ошо көчөдө эле ошо бир-эки перчаткаларыбыз бар эле, ошолорду алып, чуркап, күрөшүп, мындай көк чөптүн үстүндө эле күрөшүп, тренировка кылчу элек. Анан 11 классты бүткөндөн кийин Ош шаарына барып университетке тапшырдыңыз, юридикалык факультетке. Эмне үчүн юридикалык факультет? Юрист болоюн деген дагы бир максаттар бар беле? Биз мектепте окуп жүргөндө университетке барып студент болуп, ошол жакта окуш биз үчүн мындай Алла койгон чоң максат болчу да. Ошо мен окуп жүргөндө эле юрист болом деп кызыгат элем. Прокурор болом. Чоң органда иштесем деп өзүм кыялдантып элем, себеби жагат болчу да. Бул ар бир эле кыргыз жигитинин мындай милдети десем болот. Элге, мамлекетке кызмат кылыш керек. Ошо мамлекетке кызмат кылайын деп чын жүрөктөн ошо юридикалык коллежге келип тапшырып, коллежди бүттүм, андан кийин университетке тапшырып, университетте бүттүм. Демек, спортту тандабаганда мүмкүн сиз азыр уже бир генеральный прокуратурада иштеп калган экенсиз да, э? Балким. Бирок ал жактан сизге чоң спорт ачылды. Улуу Кыргыз деген спорт клубуна барып, Тынчтык Өмүрзаков менен чогуу иштешип калдыңыз. Тынчтык Өмүрзаков деген эми белгилүү тренер, көп эле кикбоксер, боксер чемпиондорду мындай өстүргөн тренер. Анан ошол жакка барганда кандайдыр бир турмушум өзгөрдү, эми точно ушул жак менен алек болом деген ой келдиби? Негизи мен ошо 2017 жылы Ош шаарына келип ошо студент болуп 2016 келгенмин. 2016 келип анан ошо 2016 жылы өзүм бир тууган агам менен чогулуп машыгып жүрдүм. Ал дагы Куттубек деген агам шаарда болчу. Ал менен машыгып жүрүп күрөшкө барып көрдүм, бокска барып көрдүм. Анан уже 2017 жылы 1 сентябрда Ухага келип, 2 сентябрь күнү ошол Куту агам азыркы тренерим Тынчтык Өмүрзаков менен таанышып калган экен. Менин бар ушуну алып келейин сизге деп айтып, анан макул болгон экен агай. Ошо агайга алып барып
мени тааныштырып ошо 2017-жылы 2-сентябрь күнү Улуу Кыргыз спорт клубуна барып, ошол жерде агай менен таанышып, биринчи машыгыбызды баштаганбыз. Агай барганда эле жакшы кабыл алып, ошондо эле агайдын көзү жеткен экен да. Баягы залга кирсе эле мен тренировка кылат экен, токтобой элечи. Агай көрүп, буюрса чемпион болот го деп потенциалы бар экен. Кийин айткан да, эми ал учурда айткан эмес, кийин айткан. Ошентип Улуу Кыргыз спорт клубуна ошентип барып калгам. Агама. Тренировкалар оор болдубу? Же мындай көңүлүңүзгө жак такыр сезген жокпузбу? Эми ал маалда кызыгы курч эле. Мен машыгууда чарчабайт болдум, машыгуудан чыгып, окууну да алып кетчүм. Себеби эртең менен Багымдатта туруп, ошо ХБК деген райондо жашайт элем. Аэропорт жака чуркап келип, жуунуп таранып, эртең менен тамагымды жеп алып, 8:30-да сабак карап болсун. Сабакка барып, сабактан 2-3-кө чейин сабакты бүтүрүп, кайра келип, эс алып алып, 5-6-да машыгуу башталат болсо, машыгууга барып, күндө ошо окшош күндөр өтөт болчу да. Ошо маалда эле мен агам айтат болчу, дисциплинаны карма, убактыңды туура пайдалан. Кээде ошо 1-2 курста баягы досторуң кафеге чакырат, чай ичели деп көп жактарга эми азгырат да. Ал маалда жаш болчубуз, агаларым айтса, анча жаман көрүп койчу элем да. Неге чыгарбайсыңар? Чыгарчу эмеспи? Барып анан ошондой эле ошо дисциплинаны жакшы карма деп агаларым контроль кылат болчу эми. Азыр рахмат айттым, түшүнүпчү. Жакшы болгон. Ошол учурда если убактымды туура пайдаланбай көчөдө аркы берки жакта жүрө бергенде, мындай ийгилик жаралбайт болчу да. Результат болмок эмес да. Алхамдулилlah ошо агаларым бар экен, туура жолго баштап, туура нерселерге үгүттөгөн экен. Азыр ошо үзүрүн көрүп атабыз. Аллахка шүгүр. Тренировканы калтырып койгон убакыттар болдубу же такыр калтырчу эмессизби? Жок, мен ошо 2017-жылы баштагандан катуу кириштим. 2 маал машыгууну калтырган жокмун. Такыр калтырдым. Айылда болсо, айылда дагы чуркап, өзүмчө машыгат болсом да кайсыл жерде болбосун тренировканы сөз кылат болчу. А вот айылда жүргөндө, жаш кезде UFC мындай эми даңгыратып жүргөндө ал убакыттачы, мындай эң жакшы көргөн боециңер, стиль деген ким болчу ошондо? Ушуга окшош болот элем, ушундай деңгээлге жетсем, ушундай стиль мага жагат деген. Бир спортсменди айтып кете албайм, бирок бардыгы эле үйүбүздө урушканда жылдыз күчтүү мушкерлерди көрөт болчубуз. Прям мына мушкердей болом деп мындай максат койбойт болчумун. Мен дагы ушулардын катарына кирип, мыкты мушкер болсом экен деп. Не только UFC боецти болуп калыш эмес, максат UFC мыкты мушкерлердин катарына кирип, ошол жерде биз дагы чемпион болсок иншалла. Алла насип кылса. Жок, мындай үлгү катары ушунун стили мага жагат, ушундай стиль болсо жакшы болот эле. Кардиосу, күрөшү же боксу деген. Жок, андай нерсе болгон. Бир гана ошо пайгамбарыбыздай болсок экен деп эле. Бул жашоодо жакшы жашап, адалдан акча таап, адалдан тамактанып, пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен сүннөт менен жашашты. Анан школ кезиңизде, университет кезиңизде мындай кандайдыр бир хулиган, мындай бала болчу эмес белеңер? Анча-мынча мушташтарга аралашып дегендей. Көчө уруштарына аралашпайт болчу. Анткени мен билем, ушул ХБК мурда ХБК жак мындай анча-мынча криминальный район болчу да мурда. Биз айылдан келген үчүн менин агаларым бар эле, постоянно мени контроль кылып, кечинде үйдөсүңбү, окуңан чыгып каяка кетип атасың. Агай тренерлерби? Агайларым, өзүм бир тууган агаларым постоянно контролдоп турчу. Ата-энебиз деле ошо жакшы тарбия берген. Ошон үчүн деле шарга келдим. Жаман жолго баспадык. Бирөөнү наразы кылып көчөдөчү. Андай нерсе болгон эмес. Болбойт дагы. Улуу Кыргыз клубунан эң биринчи таймаштар башталды. Эң биринчи таймашыңыз эсиңиздеби? Эң биринчи таймашым ошо сентябрь айында
сентябрдын 22-си же 20-сынан кейін да. Ошо 2-сентябрь күнү машыгууга келсем, 20 күндөн кийин биринчи турнирге чыккам. ММА боюнча. Ош областынын Өзгөн районунда ММА боюнча турнир болгон, круговой. Ошол жерде урушкам. Жеңдиңизби? Ооба, уткам. Мындай мандраж болдубу биринчи немеде Ой, кармашууда? биринчи рингке чыккан үчүн мындай башкача болду, бирок ошол жерде чыгып утканда агайларым, ошо бир тууган агам барган сүйүнүп, биринчи иним урушуп атат деп аябай сүйүнгөн. Андан кийин көп эле таймаштарда катыштыңыз. Россияда, чет өлкөдө, көп лигаларда, ВФ, АК, Сулукта Fight Night. Анан ошонун артынан америкалык ЛФАга келдиңиз, туурабы? Ошол ЛФАга кантип жеттиңиз? Ошо ЛФАга чейин мен 2017 бүтүп атканда декабрь айында Москвага учуп кеткенмин. Ал жакта бир тууган агам Замирбек Токтобаев ошол жака Жору деген спорт клубун ачып, ошол агам чакырган келип, сбор кылып кет депчи. Анан айдан уруксат алып барып, ошо Москвада бир 4-5 ай ошол жакта сбор кылгам. Ал маалда Хабибтин залы бар, Legal MMA депчи. Ошол жака барып, ошол жакта Москвада кыргыздардын өзүмдүн агамдын залында айланып кылып болчумун, кайсы залын. Күчтүү балдар болсо барып, ошол жерде машыгып, опыт алмашып, ошолор мененчи. Ошентип машыгып жүрүп, ошо март айында 25 мартта 2018 25 мартта Санкт-Петербург шаарында чемпионат мира турнири өтүп, ошол жака 77 килограммдан Кыргызстандын атынан мен баргам. Барып, ал жерде ар бир весовой категориядан бирден бала барып, ошо Аллахым насип кылган экен, биринчи ошол жерде чемпион болгом. Чемпион мира болуп, 18-20 жаш юниор деп коет. Ооба. 20 жашка чейинки жаштар арасында чемпион мира болгон ошол жерде. Биринчи ийгилигим мындай. Алгачкы ийгиликтердин бири ошол эле жаралганда. Сиз 2017-де баштап 2018-де чемпион мира болдуңуз. Бир жылдабы? Бир жылга жетпей бар. Бир жылдан, бир жыл ичинде чемпион мира болгон. Ошол машыгуунун дисциплинасынын кесемеси да результаты болду. Ооба, ошо Москвага барганда да мен катуу машыккам, ал жерде 2 маал машыгуу менен агаларым күчтүү залдарга алып барып, ал жерде опыт алып ошентип. Чемпион мира болуп, кайра 18 Кыргызстанга келип, бул жакта ошо профбойлорду баштап 2018 баштагам. Профессионал. Профессионалда 2018-ин май-июнь айларында баштап, как раз ушул убакытта ошондон бери урушуп, ар кандай лигаларда, өзүбүздүн ВФ лигада көп уруштум. Андан кийин ошо Америкада азыркы кыргыз менеджер Султанов Асан деген ал менен тааныш болчубуз. Ошол ага менен сүйлөшүп, ал мага ошо ЛФАдан приглашение алып берген. Ошо приглашениенин негизи менен виза алып барып калганбыз Америкага. Анан ошол жакка барганда Юрая Фейбердин командасына азыр тренировка кылып атасыз. Ошол жака кантип түшүп калдыңыз? Эми Юрая Фейбер бул белгилүү UFC мушкер. Азыр белгилүү залы бар. Көп мушкерлер ошол жакта эмелет. Ошол жака кантип барып калдыңыз? Мен ошо Америкага барып, Чикаго шаарында 5-6 ай машыгып жүрдүм. Ал жерде ошо ал маалда ошо менеджерим Султанов Асан болчу. Анан ал жакта Америкада билим, тынчтык деген агалар менен таанышып, ошо 5-6 ай ошолор менен чогуу машыгуу жүргүзүп жүрдүм. Азыркы UFC'де чемпион болуп, жакында эле бою болду, Билал Мухаммад деген белгилүү мушкер. Ал менен чогуу машыгып жүрдүк. Ооба, видеосун көрдүм, сиз күрөшүп жүргөнсүз. ЛФА лигасында биринчи беттешим өткөрүп, Чикагого жакын жерде болгон. Аны утуп Кыргызстанга келгем. Кыргызстанга келип, анан ошо бул жакта тренерим менен, агаларым менен, ошо Султанов Асан чогуу сүйлөшүп, мен алдыга дагы чоңоюшум үчүн уже башка нерселерди изденип караганбыз да. Анан ошо тренерим, бир тууган агалар менен сүйлөшүп, азыркы менеджерим Влад Никитин менен таанышып калганбыз. Влад Никитин менен таанышып, Влад айткан Мыктыбек менен контракт сөйлөп, анан Влад менен контракт түзүп, ошо Влад апарып тааныштырган Юрай Фейбер менен. Барып таанышып, ал жерде машыгууну баштагам. Ал жерде машыгуум ошо акыркы 2022 жылы күзүндө бардым окшойт. Жайында или күзүндө барып ошол жерде машыгууну баштагам. Ошо Юрай Фейбер тренер менен таанышып, көз баягы
тренер менен учениктин жылдызы келишет го. Ошо агай барганда эле мени көрүп, буюрса сенде потенциал өсө турган бала экенсиң, биз менен биздин залда машык, мен сени буюрса UFC'ге чыгарам деп ошондой айткан. Анан мен айткам, ошо Алла насип кылган болсо буюрса чыгабыз. Мен бул жака келгеним ошо бир эле максатым бар деген агайга ошондой айткам. Мен ошо UFC'ге чыгыш үчүн келгем. UFC жок болгондо мен Америкага келбейт болчумун деп. Бир алдыга максат коюп, ошо максатка жеткенден кийин баягы Аллага болгон каалоо, Аллага дагы жакындайт экенсиң. Себеби мен максат кылганмын, Алла жеткирди да. Алла жеткирди, ошон үчүн ар бир нерсеге шүгүр кылыш керек экен. Ошо анан алда койгон максатты чын жүрөктөн мындай чын жүрөктөн коюп, ошол жака мээнет кылып аракет кылсаң болот экен сөзсүз. Менин билишим боюнча сиз UFC'де бала кезден, школ кезден бери ошондой максат койгонсуз, UFC'ге чыгам, UFC'нин чемпиону болом деген. Ооба, ошо айылда жүргөндө эле ошо Алмалда баягы дисктен көрчүбүз, ошондо эле ниет бар эле да. Ошонун арты менен ошо Влад менен таанышып, Юрай Фейвер тренердин колуна барып машыгып, ал жерде ошо Лофейде 2 беттешти көрдүм Влад менен таанышкандан кийин. Бир беттешти досрочный уттум, экинчи беттешти ошо 2023-жылы сентябрь айында уруш нокаут, жок, октябрь айында экен. Американецти нокаут кылдым. Андан кийин эле уже 2 жума өтпөй эле UFC'ден сунуш түштү. 3 күн аралыгында Мыктыбек заменага чыга алатпы, 77 килограммга деди. Мен макул болуп ошо 3 күн аралыгында макул болуп чыктык. Алла таала насип кылган экен. Дебют беттешти утуп контракт алдык. Юрай Фейбердин залына кайра келсек, Юрай Фейбердин залына машыгуу үчүн акча төлөш керек беле? Бул платныйбы? Кандай системасы кандай негизи? Контрактка карайсың да, зал менен контракт түзгөндө ай сайын төлөйм же гонорардан процент берем деп ошо сүйлөшүүлөргө карайт да. Келишим. Аларда моундай условиям бар, ринг, анан өзүнчө тренерлер бар, бокс боюнча тренер бар, Родригес, сиздин тренериңиз. Джой Родригес. Анан күрөш боюнча тренери бар, физподготовка тренери. Ошонун баарын камсыз кылып берет, мисалы үчүн Юрай Фейбердин залы, сиз жана гонорардан 1% бересиз, ооба, ошондой. Баардык ал жерде тренерлер жардам берип карайт, ал жерде ошо Джой Родригес, Юрай Фейбер, Даниэль Кастелло, ал жерде ошо кроссфиттен тренерлер бар. Баардыгы жакшы жардам беришти мага. Акыркы 3,5 жылдан, 4 жылдан бери ошолор менен машыгып келатам. Аябай жардам берип, чоң рахмат. Анан ошо өзгөчө басым жасап кетем, ошо менин менеджерим Влад Никитин. Мага бир тууган агадай эле болуп жардам берди да. Ошол инсанга чоң рахмат. Ал инсандар ошо Алла таала себепчи кылып койгон экен, Юрай Фейвер менен Влад Никитин. Ошолордун арты менен барып, Алла таала насип кылган, бирок ошолор себепчи болуп, ошонун арты менен кирип калдык, десем жаңылышпайм. Жок, негизи Алла таала жолуңузду жакшы ачып берди да. Бул жактан Тынчтык Өмүрзаков жолду ачып берди. Ал жактан Влад Никитин чыгып калды, анан Юрай Фейбер чыгып калды. Азыркыда тренериңиз мындай прогресске эң престижный лиганын дарбазасын мындай ачып берди деп айтсак болот. Бирок сиздин да мээнетиңиз абдан чоң. Бирок мен билишим боюнча Юрай Фейбердин залына мурда сиз жана Америкага LFA 5-6 ай машыктым деп атпайсызбы? Ал жактан абдан кандайдыр бир каражат кыйынчылыкка ээ болдуңуз. Абдан кыйналып, мына дальнобойщик болуп иштеп кетсемби деген ойлор бар болчу. Эмне болгон кыйынчылыктар болду ошондо? Эми Америкага биринчи учуп барганда мен жалгыз эле кеткем да. Эч ким жок. Тренер жок, промоутер жок, администратор жок. Жалгыз учуп барып, ал жерге учуп барганда ошо чет өлкөдө чыккандар билет. Кыйын эле. Аябай кыйын. Кыргызстандагыдай эмес. Ачка калсаң бирөө келип жардам бербейт, бирок ар бир адамдын рызкысы бар дейт. Ал жака барганда кыйынчылык болду эми. Аны уже өзүбүз билебиз да. Кыйынчылыктарга чыдаса болот. Сабырдуу болуш керек. Баардык нерсеге сабырдуулук менен көз караш кылыш керек да. Сабырдуу болсоң эле бар нерсени Алла таала өзү баягы инсанга айтат го, инсан көтөрүлө турган гана сыноону берем дейт го. Ошо кыйынчылыктарга чыдадым, анан ошо Америка биринчи барганда айтып кеттим, ошо Бил мага жакшы жардам берди. Ошол барып, эмне келдиң деп, ошо мен UFC'ге чыгыш үчүн келдим. Ошо UFC'нин октагонуна калпакты кийип чыгам деп ошондой эле агам айткан. Ошол агам айтсам, алар карап, эми алар деле ишенген эмес да, кыргыз UFC'ге чыгабы чыкпай деп.
Ошо кээ бир учурларда ачка калып кыйналганда отуруп айтат болчумун да жөн эле ата энемди багып ошо иштеп эле кетсемби, иштесем деле мен мындай өзүмө условия кылып ата энеми жакшы жактарга алып барып ошондой ниеттер болчу да. А бирок ошо бул жактан кеткенде баягы бир эле максат болчу да, ошо чыгам деген UFC-ге. Ошол нерсе мени көп баягы ошол жылдарда мотивация болот эле. Неге кыргыздардан UFC-ге чыкпайт, таза кандуу кыргыздардан. Мен ошол үчүн келдим деп мен кыйынчылыктарды ошо менен жеңип кетет болчумун. Тем более азгырыктар көп болду да, биздикилерди көрдүңүз да, дальнобойщик айдагандар мындай колунда бар, акчалар көп эле табат. Ошолорду айтып турду да, кел бияка эле иштебейсиңби деп. Эми ал жака ошо айтып атышты. Ачка калсаң да спортту тандап кет, же болбосо көзүң жетпесе спортту токтоп эле убактыңды бекер текке кетирбей иште деди да. Алар деле туура айтып бир жагынан. Мен деле азыр деле айтам да жаштарга, мен досторума же спортту тандагыла, ачка калсаңар дагы машыгууну кылып, дисциплина менен ушул жака ийгилик жаратам десеңер, ошондо ийгилик болот. Анан бир күн иш, бир күн зал, анда уже ийгилик болбойт да. Ошон үчүн айтам. Же спорт тандагыла, же жөн эле иштеп мамлекетке, эл жерге кызмат кылып ата энеге. А мындай эң кыйын күндү эстесеңиз, кайсы күндөр болду? Эң кыйын күндөр эмне болду ошондо? Америкада же эле. Америкада. Америкада эми ошо кыйын учурлар ошо өзүң жалгызсың, эч ким жок, салдан келесиң, үйдө депрессия дейт го. Тем более чет өлкөдө кыйын өзүң жалгыз жүрүш. Бирок Чикагодо кыргыздар көп го. Кыргыздар көп, эми баардык жумуш менен да үйдө отурушпайт. Саар кетет жумушка, үйдө эч ким жок. Сага бул жактан Кыргызстандан ата энеңе же биякта агаларыңа чалып, мага акча которгула деп айтыш дагы кыйын да, Америкада жүрүпчү. Ошон үчүн ошол малдарды өтө кыйынчылык, чөнтөктө $1 калган учурлар дагы болду да. Андан кантип чыктыңыз? Эми Алла Таала рызкын Алла Таала берет экен ошо. Бойлорго урушуп, ошо гонорарларды алып акырын кийинки бойго чейин жеткирип, ошентип чыгып кеттик. LFA'де таймаша баштадыңыз. Деңгээли кандай экен LFA'дин? LFA'дин деңгээли, чынын айтсам, мына UFC Америкада чоң лигалар. 2-3 чоң лига бар, өзүңүздөр билесиздер. Ошол лигадан кийин эле уже баягындай рекламасы жакшы ошо LFA организациясы да. LFA'дан мен билишимче азыр ошо 300дөн ашык боец UFC-ге кирген да, LFA-ден. 300дөн? Мен 300-чү боец болуп, примерно мен кирдим да. Ошо LFA-ден көп мындай мыкты мушкерлер, таланттуу боецтер көп кирет. Эми сиздин аңгемеңиз өзгөчө. Жанагы Чарльз Хейвардты нокаут кылганыңызда ал ролик 5 миллион просмотр алып, Дана Уайт 7 миллион даже, 7 миллион просмотр алып, Дана Уайт өзү көрүп, ушул жигитти UFC-ге алып келиш керек деп, анан UFC Лас-Вегастагы 82 болуш керек, Fight Night 82-де, Лас-Вегаста Удаш Медичтин соперниги травма алып калып, сизди чакырды. 4 күн калганда сизге уведомление берди, 4 күн. Бирок сиз ойлонбой алдыңыз. Формаңыз кандай эле ошол убакытта? Ошо дебюттук беттешке чейин 2 жума мурун эле мен ошо Чарльзди нокаут кылгам. Формам жакшы болчу, бойду утуп эле эртеси күнү залга түшкөм, мындай жүрөк бир нерсени сезген да, кел мен машыгуу кылып тура берейинчи деп. Анан Юрай Фейберди айткан турбайбы? Тренировка кылып тур, мүмкүн ушул жактан замена түшөт деп, замена сен заменага может эртең же болбосо 2-3 күндөн кийин келип калышы мүмкүн. Машыгууну улантып тур деди. Анан ошонун артымен эле мен тренировка кылып турдум. Формам 100% болбосо дагы 70-80% формам жакшы болчу. Ошон үчүн ошо дебюттук беттешти алардан мурун түнкү саат 12-1лерде мага жазган Юрай Фейбер. Мыктыбек сага замена чыгып атат, Урош Медич, соперник 77 килограммга. Экинчи күнү жазган да, экинчи күнү жазган. 5-чү күнү веске түшөсүң, 6-чы күнү урушасың деген. Мен ойлонбой туруп эле айткам, коуч Айемириди мен даярмын. Алыңыз. Кандай соперник болсо дагы мен даярмын деп макул бергем. Анан ошол түнкү саат 12-1де менеджерим экөөбүз кичине алысыраак жашайт элек.
чалсам телефонду албайт алчу. Сүйтүп эми неме келди деп. Анан эртең менен багымдатты окуп алып дагы салсам менеджерим дагы тура эле экен. Анан ал саат 7-8 туруп мага байланышка чыкты. Мыктыбек сага университеттен сунуш келди деп. Мен түнкү саат 2-де эле уккам да. Билгем да, тренер жазган. Өкпөз шашы эле залга бардык, барсак тренер айтты. Сопернигиң да макул болду деди. Сразу залда ошо общий групповой тренировка ал жерде бир тренировка алдык, чыгып эле медицинский текшерүүлөрдөн өттүк. Ошо Сакраментодон эле анан кечинде Лас-Вегаска учуп бардык. Учуп барып эле эртеси күнү ошо бир күн убакыт болчу, бир күндө вес кылдык. Алмалда менин весим деле аз болчу, 3-4 килограмм эле. Ооба, сиз 70те чыгасыз да. Бул 77ге кичине чоңураак сизден. Ооба, бир вес жогору. Анан, по-моему, 3 победа менен келаткан болчу, бул сербтик мушкер. 3 победа, 3-1 ошондой болчу. 3 подряд менен келаткан болчу. Ошон весим деле оңой түшкөн, бир күндө эле вес болуп чыгып убактабан ачып кылган экен баягы. Алла койгон эң чоң бир максаттардын бири эле да, себеби ошо кыргыздын калпагы ушу UFC-ге чыгып ошол жерде кийип чыксам экен деген эле ниет болгон. Ошол жерде беттеш туткандан кийин өзүмдүн көзүмөн да баягы сүйүнүчүн жашы дейт го, ошондой чыгып кеткен да, себеби калпакты кийип ошол жерде жеңиш менен турганда ал жердин эмоциясын, ал жерден сөз менен айтып жеткире албайсың, ал жерге чыккандан эле билесиң. Чыгып атканда кандай сезимдер болду? Жана желек менен оронуп алып калпак кийип чыкпадыңызбы? Мына кыялыма жеттим деп жанагы выход болот го. Ошондо сезимдер кандай болду? Ал жерде бир эле сезим болду, ошо бойду утуш керек деген. Концентрация. Ушунча 7 миллион кыргыз эли карап отурат. Бойду утам деген эле ошондой эле неме менен чыктым да, настрой мененчи. Бойду уткандан кийин ошо эмоциялар болду. Удаш Медич менен биринчи раундда эле LFA анан башка лигалар менен UFC'нин деңгээли билиндиби? Бул жакшы ударник экен. Бул жактан деле карагандарга көрүнөт го. UFC'де барып, ал жерде ар бир мушкер жөн барып калган эмес, арды тандоодон өтүп. UFC биз үчүн эң чоң лига, андан нары чоң лига жок. Ошон үчүн ал жерге бүт тандалган күчтүү мушкерлер. Анан 3 раунд өткөзөм деп ойлогонсуз, бирок экинчи раундда удушающий менен утуп алдыңыз. Ооба, биз ошо тренерский штаб менен сүйлөшкөнбүз. Соперник ударный экен. Күрөшүш керек деп. Акцентти борьба койгонбуз. Ошо биринчи раунд чыгып эле давление алып күрөштүк. Анан экинчи раунд башталганда эле мен уже билдим соперникти. Чыгып эле уже торгит этсем, ал уже чарчап калганын билдим да, путу жылбай калды. Ал жерде сразу эле өзүнүн күрөш ыкманы колдонуп, досрочный бүтүрүп. Ооба, артына чыгып, удушение менен. Ошо экинчи раундда эле билинди да мага. Бул мындай бир текшерүү бой болгон, андан кийин сизге толук кандуу контракт берди UFC, 3 бойго. 3 беттиш. Ошо Удаш Медичти эгерде укпай калсаңыз, мүмкүн илинбей калмаксыз, туурабы? Жок, биз баягы 3 күн аралыгында бойду принимать эткенибизге байланыштуу UFC айткан. Бул сага бул 3 күн деген көп боец макул болбойт да. Конечно. Мен макул болгон целый лагерь өткөрүш керек да. UFC тем более соперник да күчтүү болгон үчүн айткан. Сен бул бойду утсаң да, утпасаң да сага 4 контракт берилген. Юрай Февер ошондой сүйлөшүп алып берген. Себеби 3 күн аралыгында эч ким чыкпайт болсо да, биз чыкканыбызга байланыштуу бул бойдо может даяр болбой калып, өзүң жакшы көргөзө албай калсаң, кийинкиге шанс берген, 4 бойго сразу контракт берген. Бойго чейин дечи. UFC'деги экинчи боюңуз Рио де Жанейрода өттү. Элвин Бреннан деген бразилец өзүнүн родинасында, ата мекенинде согушту. Ошол жакта кандайдыр бир давление болгон жокпу? Мына зрительдердин сиз эми против бразильца мушташтыңыз да. Жок, давление сезген жоксуз. Сезген жокпуз. Наоборот, бизге жакшы болду, себеби өзүнүн жеринде урушкан адамга наоборот давление көп болот да, наоборот. Бизге жакшы эле болду. Анткени мен комментаторлорду угуп аттым, алар айтып атты, Мыктыбек анда психологически аябай күчтүү экен, кандайдыр бир давленияларга мындай көңүл бурбайт экен деп. Чын эле ошондой экен да анда. Ооба, ошо соперниктин ичине удары тийип калса эле элдин баары туруп бакырып атышты, бирок мен ал нерсеге көңүл бурган жокмун. Ал жерге октагонго киргендеги максат утуш керек да. Ошол жактан дагы күрөштүн жакшы навыктарын көрсөттүңүз. Основном ground pound болду, ground pound үстүнө чыгып уруп, анан бирок экөөңөр так келатып 3-раунддун эң аягында бир нокдаун
эми ММА'да нокдаун жок, бокстун терминологиясы менен бир нокдаун кылдыңыз, ошо менен утуп кеттиңиз. Анткени Бразилияда мүмкүн бразилецке берип койгон деген бир кооптуу нерселер болуп турган да. Ошол эсиңизде барбы ошол бойдун? Ооба, эсимде бар, бирок албетте биз 3 раундтан эле биз утканбыз. 3 раундда деле мен басым жасап, судьялар деле айткан. Ар бир раундту сен уттуң депчи. Экинчи бойдон кийин кандай жаңылыктар пайда болду? Экинчи бойдон кийин ошо кийинки беттешүүбүз Абу-Дабиге коюлган. Абу-Дабиде Номерной коюлду. ооба, 301. чоң турнир. Ооба, чоң турнир, номерной. Ал жакта абдан күчтүү грэплер. Ооба, карт жакшы аябай. Ооба, Матеуш Грабецкий ооба. Ошо менен баягы эң белгилүү боюңуз болду. Ооба, ошо Беттеш болду. Ал базовый борец. Бирок сиз да аны менен күрөштүңүз. Биз наоборот ошо бойдон алдын геймплан дейт. Кичине туура эмес геймплан кое алып эми адашуу болот экен. Кичине Күрөшүш керек беле башынан эле. Кичине адашуунун себебинен ошо решение судья, бир судья мага берди, бир судья ага берди, анан Сплит болду. Да, 3-чү раундта ага берди. Алла тааланын бул дагы болсо, Алла тааладан келген бир кандай сыноо десек болот. Бунун артында может жакшы нерсе бардыр. Жакшы жакка жоруп койдук эми иншалла. Бул спортто болот да. Спортто бизден деле күчтүүлөр кээде утасың, ошондо дагы баягы утканда дагы көбүп кетпей дейт го, көбүп кетпей, утулганда дагы чөбүп кетпей, ошо бир калыптабыз биз. Алхамдулилля, кандай учур болбосун. Мен берген суроом бул Градецкий менен ушул көп урон алып калдыңыз да, чын айткандачы. UFC'де билесиз да, мындай пробитыйлер бар деп коет. Эгерде көп урон алса, кийинки беттештерде бат эле нокаутка жыгылып калат. Ошол жөнүндө кандайдыр бир сабактарды алып чыктыңызбы ушул бойдон? Ал жерде мындай көзгө көрүнүп эле удар болбоду мага. Просто ылдый жакка тийген болчу ударчы. Мен билген эмесмин. Ошо эми эс алдырып аткан учурда чимкире берсең аба кирип кетет экен да. Менде биринчи жолу болду да. Аны мага тренерлер дагы айтпаптыр да. Мен чимкире бергенде эле аба кирип кетип, ошол биздин бияктагы көрөрмандар ойлоп калды, ударга ушундай чоңоюп кетти. Жок. Ал просто аба кирип кетти да. Буну спортсмендер түшүнөт экен. Бияка келген айтышты, сен чимкирбешиң керек эле депчи. Ошо физиология ошондой болуп калат. Адам мен багындай катуу удар болуп, бир травма боло турган удар тийген жок. Ошо кичине көздү жаап калган үчүн кичине неме болду да бизгечи. Неудобный болуп. Бирок баары таң калып атты, аябай комментаторлор таң калып атты. Анан көп UFC бушкерлери ушу кантип чыдады. Ал удардан тышкары көп эле эми сологой турбайбы бул левша левый удар аябай күчтүү экен. Анан негизи аябай көп удар принимать этти, бирок сынган жок, жыгылган жок, сдаваться эткен жок. Аябай таң калды. Накта номад воин кочевник деп кыргыздын воин экен деп чыкты да, баатыр экен деп. Кантип чыдадыңыз ошо удардын баарын? Биз кыргыз эли эгерден воин болуп келгенбиз да. Мен ал ударларым мен үчүн кооптуу деле болгон жок, чынын айтсамчы. Кичине планыбыз туура болбой калган үчүн туура эмес болуп калды деп ойлойм, бирок мен кооптуу деле бир нерсе жараткан жок ал. Ты в натуре голодный, ё-моё. У нас так глаза не широкие, брат, тебе еще побьют. Не, надо сам фоткаться, сними. Подожди, я на свой телефон сфоткаю. Чтобы никому эта фотография не досталась. Сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Пошла, поздравляю. Тигр, брат, тигр. Молодец. А так ты выиграл. Брат, я много сделаю фотографий, там сам... План кандай болуш керек болчу? Көбүрөөк өзүбүздүн школа менен иштемекпиз да. Аны Күрөш мененби? может алдыда беттешип калышыбыз мүмкүн, аны айтпай эле коелу, бирок сизге реванш алып калган болсок иншалла көргөзөбүз өзүбүздүн школа менен. Алгачкы планыңызда ушул 70 килограммда каласызбы же башка веске өтөсүзбү? Ошо 70 килограмм куруну алып иншалла, курду коргосок анан башка веске өтүшүбүз мүмкүн, бирок азыр максат, цель 70 килограмм поясын алыш керек. Мен сураган себебим 70 килограмм
UFC'de en конкурентный дивизион. Любой фамилияны алсаң, Чарльз Оливейра, Джастин Гейдж, Дастин Порье, Махачев кетті, 77-ге. Рафаэль Физиев, берки Майкл Чендлер. Любой атты атасаң, абдан атақтуу, аябай жесткий мушкер. Ошолор менен беттешүүгө даярсыз ба? Түшүп калса, азыр сиз 20 канчанчы рейтингде болуп атасыз? 28-де, 26-да турабыз. Ошондойсуз го? Мисалы үчүн топ 15-ке кирип калсаңыз, ошондой жылдыздар менен беттешүүгө даярсыз ба? Ооба, иншаллах даярбыз. Баягы спортто өзүңүн слабый эмес, өзүңүн күчтүү мушкерлери менен урушуп, ушуларды утсаң, максат ошондой да. Чемпион болуш. UFC кимди берсе, ошого даярбыз иншаллах. Анан менин билишим боюнча сиз турнирлерге Таиландтан подготовка кыласыз, Tiger Muay Thaiдан, Юрая Фейбердин залында, бирок акыркы UFC'ге азыркыга Бишкектен, анан Оштон даярдык кылып атасыз. Эмнеге өзгөрттүңүз лагерде? Америкада болгон болсо, ал жакта даярданабыз. Азыр эми СНГда мына Абу Дабиде или Бакудан берип калган үчүн, бою ушул жактан берип калса деп, ушул жакта даярданабыз. Климат. СНГнын климаты башка да. Өзүбүздө эле тренерлер бар, бул жакта спарринг партнерлорду алып келдик, бул жактан даярданып атабыз. Акыркы мына 4-5 жылдан бери, 4 жылдан бери Кыргызстанда даярданып биз да ошого. Ушул подготовка кемпте ушул жакта даярдык. Америкада турнирлерде секунданттарыңыз бар, мен угуп атам. Орус тиги англисче айтып атат, анан орусча айтып атат. Влад менен берки Юрая и Родригес мүмкүн. Мындай бияктагы тренерлердин бир кыргызча подсказкалары жетпей атат деген жокпу? Же көнүп калдыңызбы орус менен англис тилдерине? Английский деле азыр түшүнөм, русский тоже өзүнүн тил бардык. Ким кандай айтса баарын түшүнөм. Тренерлер. Анан калпак жөнүндө сөз кылсак, Дана Уайт да өзүнчө бир көңүл буруптур, ушундай кыргыз калпак деп. Анткени Хабиб өзүнүн папахасын мындай реклама кылды, сиз калпакты алып келдиңиз. Не деди Дана Уайт калпакты көргөндө? Алар негизи биздин калпагыбыз мындай баш кийим кийип жүргөнгө да аябай ыңгайлуу го. Мындай бир караганда дагы, бир көргөн адамга аябай башкача мындай башкача көрүнөт экен да стилчи. Аларга жакты негизи ошо калпакты кийип чыкканда да, интервьюларда кийип жүргөндө аябай союнген. Силер каяктан болосуңар бул? Кыргыз деп тааныбайт болчу да. Берки Шевченко деп тааныбайт белген Кыргызстанды. Кыргыз деп билиши мүмкүн, бирок ал калпакты кийип чыккан эмес үчүн, биз именно калпак кийип чыккан үчүн силер кыргыз деп. Кыргыз десең эле американецтерин казак деп ошентип атышат да, себеби Казакстан эли чоң, мамлекети чоң болгон үчүн ошолор көрүнөт экен да. Ошого ушуну түшүндүрүп айтат болчубуз, кыргыз деген ушу кичинекей мамлекетпиз десең да, Казакстанга, Кытайга, Тажикстанга чектешип турабыз. 7 миллион халкыбыз бар деп түшүндүрүп, калпак жөнүндө да ошо түшүндүрүп айтып кеттик. Тоолорубузду, жаратылышты баарын айтып бердиңиз да. Баш кийим. Биздин эл аябай конок, келген конокту жакшы сыйлайт. Гостеприимный народ деп түшүндүрүп айтып кеттик. Анан эң биринчи беттешүүдө сиз айттыңыз эле $28,000 гонорар болду деп, жана Ураш Медич менен. Андан кийин гонорарлар өстүбү? Ооба. Контракт менен өскөсү. Бул Радецкий менен бой вечера болду, туурабы? Ооба, бой вечера. Менин оюмча вообще бой года болуш керек болчу да. Бой года деле болду окшойт менимче. Ооба, эми бул аягында билинет, ооба. Негизи бой вечера үчүн кандайдыр бир дополнительный гонорар бериштиби? Ооба, негизи UFC'де бой вечерага отдельный берилет, анан досрочный победага отдельный берилет. Ошо бой вечерага эки мушкерге тең бирдей акча берилет. Ошо $50,000 бонус берди. Соперникке дагы, мага дагы $50,000. Азыркы мындай, демек сиздин салмагыңыз өсүп атат деген суроомда, мындай кандай финансовый вес деген бар да, билесиз. Мисалы үчүн Шевченко акыркы бойго $1,300,000 алды окшойт да гонорар. Эми ал титульный бойду защита кылды, ошон үчүн мүмкүн. Анан ушундай спонсорлор, немелер келип атабы сизге мындай поддержка кылып? Ооба, азыр мени колдоп келген бул жакта строительный компания бар, Сайинвестор. Мени ушу 1 жылдан бери колдоп келишет. Чоң рахмат ушул нерседен. Андан башка дагы атын атабасам дагы мени колдоп келген агаларым бар, Америкада, Бишкекте, Ошто. Ушул агаларым баарына чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ушундай бизде патриот инсандар көп болсун, себеби спортто вложение кылыш керек да.
спортто вложение кылган жерде өнүгүү өсүү болот да. Ошон үчүн ошол агаларыма баарына чоң рахмат. Дагы мен көрдүм, биздин жетекчилерибиз сизди чакырып, Камчыбек Кыдыршевич Ташиев дагы чакырып, өзүнүн дагы бир сөздөрүн, жылуу сөздөрүн айтып, ак калпак кийгизип, чепкен кийгизип дагы мындай өзүнүн да поддержкасын айтты да. Демек, мамлекет жактан дагы колдоо болот да буюрса. Ооба, буюрса. Бизге ошо колдоолор бизге мотивациядай болот да. Колдоп чакырып, ушинтип койгону биз үчүн чоң нерсе. Анан Влад Никитиндин дагы видеосун көрүп калдым. Эми бул башында сиз жаңы залга келгенде бул киши тамак жейт, анан намаз окуйт, анан тренировкага башка эчтеке кылбайт экен деп. Он вот только тренируется, молится и больше ничего нет. Ну, ест иногда. Күнүңүз кантип өтөт машыгуудан башка? Эртең менен турасың, тамактанасың, машыгуу, андан келип тамактанып, дисциплина да. Көбүрөөкчө машыгуу менен элек болобуз. Анан Америкада жүргөндө ошо UFC'ге чыкканга чейин Америкада доставка кылып деле иштеп жүрдүк. Машыгуудан чыгып, себеби тамагыңа, продуктуга ары бери басканыңа ошо өзүм каржылайын деп ошо доставка кылып иштеп жүрдүм. Анан UFC'ге чыккандан кийин уже залда машыгабыз, андан чыгып эс алганда ошо тоолуу жерлер бар. Калифорния ошо тоолорго чыгып 5 убакыт намазыбызды убагында окуйбуз, каза кылбай. Бош убакта мен көбүрөөк ошо китеп окуганга кызыгам. Ар кандай китептерди алып алам, сборго чыккан окуп. Эң сүйүктүү китебиңиз кайсы? Тарых жөнүндө китептерди көп окуйм. Негизи тарыхка көбүрөөк басым жасап. Англис тилин окуп атасызбы? Англис тилинде ошо онлайн, офлайн окуп, китептерди окуп, кинолорду көрүп, аракет кылып атабыз буюрса. Ата энеңизди Америкага чакырып, Американы көрсөтөм деген ниетиңиз барбы? Ооба, буюрса, Алла Таала насип кылган болсо. Америкада жашап калганга ниет жок, өзүбүздүн жерде жашайбыз, бирок ошо апарып көрсөтүп, коз шаарларын көрсөтүп келебиз, Алла насип кылган болсо буюрса. Кыргызстандан дагы бир мушкер жакын арада UFC'де дебют кылды, бирок тилекке каршы утулуп калды, Уран Сатыбалдиев. Эми эмне болот? Буга контракт береби же бербей калдыбы? Уран Сатыбалдиев деп менин агам болот, ал биздин клубтан, улуу Кыргыздан чыккан. Ооба. Ошо ал дагы мага окшоп 3-4 күн аралыгында чыкты. Өзүнүн чоң веске чыкты, ал дагы өзү 90 килограммда урушат. Бирок тяжелый веске урушуп, ошо калыстардын чечими менен утулуп калды, бирок жакшы бой берди. Ага дагы ошо контракт берди. 3 күн, 4 күн алдым бойду баягы кыска убакытта макул болгон үчүн ага дагы шанс берди. Ошо дагы 3 контракт бар буюрса. 3 бойго берди, э? Кийинки бойлору уже өзүнүн весинде болот, 90 килограмм болот. Значит, дагы 2 бою бар экен, 3 да? бой бар. 1+3 кылган турбу, э? Анда 3 бойго толук кандуу контрактка ээ болду. Эми демек UFC'де 2 кыргыз бар экен, да? Ооба, азыр 2 кыргыз, Валентина эжебиз бар. Ал эми Перу менен Кыргызстан 2 неме да? Толук кандуу кыргыздын жарандары сиз, анан Уран. Таза кандуу кыргыздардан азыр. Азамат Шаршенов деген актер бар. Билет болушуңуз керек. Аят деген кинолордо тартылган. Азамат Шаршенов. Ооба, анан ошол жигит сиз жанагы Радецкий менен мушташканда бул кан менен боелуп чыккан жигитти баатыр деп айтсак болбойт деген сөзүн айтты. Анан Инстаграмда абдан чоң мындай сөздүк ызычуу болуп кетти да. Анын айтышы боюнча Чубак ажы айткан бул UFC деген бул карам болот, анын артынан акча таап, аны менен алек болгонго туура эмес деген сөздөрүн айтты да. Бирок андан кийин бир кечирим сурады, бирок ошол сөзүн туура деп эле кайра эле кайталады да. Мыктыбек Оралбай деген жигиттин канга боелгон сүрөтүн көрүп, көбүнчө сыймыктан атабыз да тилекке каршы. Бул сыймык эмес болгондар. Ошол боюнча оюңуз кандай? Эми ал боюнча бир нерсе деп айта албайм, эми ар бир адамдын өзүнүн ою болот да. Ал өзүнүн оюн айтып туруп, бирок мен ал нерсени көргөн деле жокмун. Мага
бир-эки адамдардан уктум ушундай деди деп, бирок мен аны көрүп кызыгып караган деле жокмун негизи. Бир нерсе деп айта албайм. Ар бир адамдын мисалы экөөбүздүн оюбуз деле эки башка да, ошондой эле эме өзүнүн оюн айтыптыр. Бир нерсе деп айта албайм ачык. Жок, ушул вообще каяктан келди дейм да, ушул мушташ деген спорт деген же UFC деген харам деп. Туурабы, туура эмеспи? Аны билбейм, биздин аалымдарыбыз бар, ошо инсандар айтсын. Биз бир нерсе деп айта албайбыз. Бир нерсени баягы билип билбей туруп эле башыңы тыгып сүйлөгөн туура эмес негизи. Бир нерсенин аягына чейин билип алып аны сүйлөгөн жакшы негизи. Ошого мен бир нерсе деп айта албайм. Анан UFC'деги карьераны 35 жашта буюрса бүтүрөм деген сөз айттыңыз. Анан бүтүргөндөн кийин мүмкүн кайра юридикалык кесибиме келем, кайра ошол жакта иштейм деген сөз айттыңыз. Ошол пландар калдыбы күчүндө? Ооба, буюрса эми 35 жашка чейин деле деп мындай прям чекит коюп айтпадык. Буюрса чемпион болуп курду бир жолу коргосок уже дальше ушабыз дегенде деле ниет жок ошо. Главный чемпион болуп кыргыз элине курду алып келсек уже карьераны жаап биз дагы элге, мамлекетке, ата-энеге келип кызмат кылабыз буюрса. Ошо максат. Максат кечке эле урушуп жүрүш эмес да. Бузака дагы. Юридикалык жактан ким болгуңуз келет карьера бүткөндөн кийин? Эми Алла Таала насип, кайсы жака насип кылса ошол жака иштеп беребиз. Чын жүрөктөн мекенге кызмат кылабыз. Органга иштеп калышыбыз мүмкүн, же бир өзүм кесибим боюнча азыр ошо соттук прокурорлук факультетин бүткөм. Бир болсо ошол жака иштейбиз, же болбосо дагы көрөбүз иншаллах. Мен сураган себебим анткени эми азыр чоң тажрыйба алып атасыз да Америкадачы, UFC'нин, MMA-дин. Мүмкүн сизден жакшы машыгуучу чыкмак. А мүмкүн дагы жакшыраак бул промоутер чыкмак. Америкада көрүп атасыз, промоутер баарын чечет. Матчмейкер, промоутерлер бүт чоң шоу бизнес, чоң спорт деген чоң шоу бизнес да. Мүмкүн көп кыргыз жигиттерине ошол жака эшигин ачып, мен промоутер көрсөтүп, мына моундай кылыш керек. Эми сиз жолду өзүңүз өтүп атасыз да, аларга мындай жардам бермексиз да. Мындай кылсаң батыраак чемпион болосуң, батыраак UFC'ге жетесиң, батыраак курга жетесиң, тренировка мындай кылыш керек. Мүмкүн ошондой карьераны улантасыз. Андай ой келген жокпу? Эми ал нерсени тренер болуп залда эртең менен 2 саат, кечинде 2 саат болосуң да залда. Калган убакта уже бош болосуң. Калган убакта карьера боюнча иштеп, кечинде келип залга келип аларга ошо спорт токтойт эми карьераны жапкандан кийин өзүбүз үчүн машыгуу кылып, өзүбүздүн билген нерселерибизди, опыттарыбызды ошо инилерибизге үйрөтүп, буюрса ошо дальше спорт токтобойт, просто машыгуу кыла беребиз. Бирок көбүрөөк карьера менен ал жакта. Өзүңүздүн жеке турмушуңузду качан кура баштайсыз? Ошондой пландар барбы? Азыр эми пока неме болду элек. Так чечиле элек буюрса эми. Алла Таала насип кылган күнү көрөбүз. Мен сураган себебим, эгерде буюрса эми үй бүлө болуп, анан балдарыңыз болгондо, ошо балдарыңыз мушкер болот деген пландар барбы? Же балаңыз өзүң келип, мен мына мушкер болом, ата сиздей болом, UFC'ге барам десе, колдойсузбу ошол демилген? Колдойбуз. Бала өзү кайсыл жака аракет кылып, кайсыл жака кызыкса, ошону колдош керек. То есть балаңыз UFC'ге мушкер болом деген өзүнүн желаниясы болсо, колдоп бересиз. Колдойбуз буюрса, иншалла. Негизи MMA эмес, жалпы спорт жактан кыргыз элибиз мындай өнүгүп атат. Сиздин көрүнүшүңүз ошондой барбы? Өнүгүп атат, алдыга баратат деп. Ооба, негизи бул жакта элге деле көрүнүп атат уже биздин кыргыз спорту ар тараптан өсүп атат. Бардык тараптан жакшы. Балдар өздөрүн жакшы көргөзүп, желегибизди желбиретип атышат. Буюрса дагы кыргыздын желеги чоң ареналарда желбирей берсин. Буюрса биз кичине мамлекет болгонубуз менен көп элди таң калтырабыз иншалла. Сиз буюрса рейтинг 15-ке кирип, анан титульный бой, main eventтерге кирип каласыз деп албетте биз ошого ишенебиз. Анан азыр көпчүлүк кыргыз кичекей сиздин көрөрмандарга мындай үлгү болуп атасыз да. Анан ушул өзүңүздүн сырыңызды, анан өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Баштап аткан биздин кичинекей спортсмендерге.
жаш спортсмендерге. Ошо жаш инилериме айтат элем, биринчиден ошо бул спорттон да жогору турган бул биринчи тарбия, билим да мен үчүнчү. Тарбия, билим, анан спорт. А если тарбия менен билим ошол жаш чыгып келаткан мушкерде, жаш чыгып келаткан спортсменде болсо, анан ал уже чоң спортко ийгилик жарата алат да. Себеби ошо биринчи үйдөн башталат тартип. Атенин тарбиясын алып, ошол тартиптүү болуп, анан шаарга келип уже билим алам деп келет, университетке окууга тапшырат, ал жерден билим алып, спорту да кошуп алып кеткенде, ошондо ийгилик жаралат да. Ошон үчүн биринчи тартиптүү болгула, билимдүү болгула, туура машык кыла, жакшы тренердин колуна барып, тренер менен дагы ошо спортчунун көз карашы, жылдыз дейт го, ошо келишип, жакшы сүйлөшүп экөө, жакшы пландарды коюп иштешсе, ошондо ийгилик болот. Ошон үчүн ошол нерселерге көңүл бургула, анан 5 убакыт намазды калтырбагыла, бул намаз. Биринчи очередь намаз, машыгуудан дагы. Машыгуу учурунда да биз биринчи намаз окуп алып анандаш машыгуудан соң 5 убакыт намаз окугула. Шаарга келгенде ошо убакытты туура пайдаланыш керек. Кечке көчөдө жүрбөш керек, убакытты текке кетирип, убакытты туура пайдаланыш керек. Мен турдуң, машыгууну кылдың, тамактанып, окууну да алып кетип, бир нерсе менен чектелбеш керек да. Убакытты туура пайдаланыш керек, ошол нерселер менен алек болуш керек. Адам качан баягы туура эмес нерселерге кетип калат, бош убактысы көп болуп, бекерчиликтен болот да. А если бекер болбой баардык убактысы туура коюлган болсо, ал адам жаман ишке барбайт. Ошон үчүн айтат элем, убактыңарды туура пайдаланып, спорт менен алектенгиле. Спорт бул биринчиден ден соолук, спорт достук, спорт биримдик. Себеби достук, биримдик деген себеби жети областтан чогулуп келебиз балдар, бирок салга келгенде бир туугандай болуп, чоңдорду угабыз, агайды сыйлайбыз, бир үй бүлөдөйбүз да. Ошон үчүн ошо достук, биримдик деп ошону айтып кете алам да, басымдасам. Ошон үчүн спорт менен машык кыла, убактыңарды туура пайдалангыла, 5 убакыт намаз окуп, өзүңөрдөн чоңду сыйлап, кичинени ызаттап, талыкпай эмгек кылгыла. Бул ийгиликке жетиштин сыры ошо бир эле сыры бар, талыкпаган эмгек да. Спортто айттым жана окууда, бизнесте, кара жумуш кылганда деле талыкпаган эмгек. Башка нерсе менен ийгилик жаралбайт. Талыкпай эмгек кылыш керек. Сизге чоң рахмат. Буюрса, ишенебиз, жакын арада Кыргызстанга эң биринчи UFC'ден куру келет. Сиз алып келесиз, калпакчан кыргыз желегибизди алып келип баарыбыз тособуз. Анан буюрса ошондо дагы бир сонун маек куруп, сизди куттуктап, дагы бул жактан жолугабыз. Буюрса, эгерде Бакуда UFC болуп калса, сизге ийгилик. Баарыбыз балет этебиз сизге, билесиз, экрандарга отуруп алып, түн болобу, күн болобу отуруп алып, сизге абдан балет этебиз. Баарыбыз жалпы кыргыз эли сизге балет этебиз. Ошон үчүн сизге чоң ийгилик. Алла таалам колдосун, кыргыз элим колдосун, жолуңуз ачык болсун. Чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Алла разы болсун. Жана убактыңыздарды бөлүп келип, ушу биздин сөздөрүбүздү элге, инилерибизге жеткиргениңиздер үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Буюрса ошо жалпы кыргыз элинин колдоосу менен, элибиздин дуасы менен ийгиликтерге жетип атабыз. Алла Кыргызстан